Өзбек туугандардын тамагын сунган кабагынан дагы таасирлендим калдым. Өткөндө Ошко бардым. Таң зарда турсак чогулган элди көрүп, бул жакта эмне болуп атат деп чочуладым. Десем чочулаба, бул өзбек туугандар дейт. Багымдат намазынан соң туруп алып бири-бири менен сырдашат, дидарлашат, айтор жан дүйнөнүн бөксө жерин толтурушат дейт. Мен кызыгып калдым. Эртеси ошол чайканага бардым. Барсам чындап эле улуусу кичүүсүн тыңдап, көздөрү күлкүгө, майрамга толгон жаштарды көрдүм. Улуусунан бата алгысы келген, бата көй, батага маани берген. Демек батага маани берген адам Кудай Тааланын берешендигине ийилген, сүйүнгөн, шүгүр кылган адам деп түшүнөм. Кийин дагы Москва жерине келип, ал жактан өзбек туугандарга дагы бир ирет таасирлендим. Жаштар кыркалекей тизиле калып колубузга суу куюп, эмне керек деп муктаждыгыбызды сураган. Улуулары болсо бата сураган, алар дагы улуумун деп кайкалабай өзүнүн адебин көргөзүп. Мен өзбек кызынын жамалын көрө алган жокмун. Бирок дасторкондун үстүндөгү тамактан өзбек кызынын жамалын, ийкемдүүлүгүн көрдүм десем болот. Аман бол өзбек тууганым. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Өзгөчө жаңы шайланган президентиңерден улам силерге болгон сый урматыбыз күчөдү да калды. Бар болгула, өзбек туугандар.